Өткөн жылдын 26-январында Бишкек ТЭЦінде авария болуп, шаардыктар кыштын кычыраган чилдесинде жылуулуксуз калган болчу. Андан бери 1 жылдан ашык убакыт өтсө да, ТЭЦтин айланасындагы чуулуу окуянын аягы басыла элек. Авариядан соң Жогорку кеңеш маселени карап, 2018 жылдын 31-январында кырсыктын себептерин изилдөө жана Бишкек ТЭЦин реабилитациялоо үчүн 2014 алынган 386 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү кредиттин сарамжалдуу пайдаланылышын териштирүү боюнча убактылуу комиссия түзгөн. Түзүлгөн комиссия кырсыктын келип чыгуу себептерин изилдеп, өзүнүн корутундусун берген болчу. Жогорку кеңеш бүгүн 2018 жылдын 17 майындагы токтомдун аткарылышынын жүрүшү тууралуу өкмөттүн маалыматын укту. Баяндама жасаган башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов авариянын себептери териштирилип, тергөө жыйынтыгында бир топ жаңы жагдайлар ачыкка чыкканын белгиледи. Имарат жана техникалык жабдыктардын күз-кыш мезгилине даяр эместиги, биринчи кезекте химиялык сууну тазалоо жабдыгы түздөн-түз күз-кыш мезгилин өтүү учуруна демонтаждалгандыгы, ЖЭБтин техникалык оперативдик кызматкерлери тарабынан кетирилген катаачылык жана шалаакылык. Аталган кылмыштын натыйжасында Бишкек жылуулук тармактары ачык акционердик коому жана электр станциялары ачык акционердик коомуна жалпы 89 миллион 699 мың 230 сом өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. ТЭЦтеги аварияда техникалык себептерден башка да оңдоп түзөө жана кышкы жылытууга даярдык көрүүдө акча каражаты сарамжал колдонулбай, коррупциялык жолдор аркылуу жеке адамдардын айрым аткаминерлердин чөнтөгүнө кеткени айтылды. Энергетика тармагында мыйзам бузуулар жана коррупциялык схемалардын бети ачылды. Маселен, жыл сайын оңдоо иштерине 400 миллион сомдон ашык каражаттар бөлүнөт. Бул акча каражаттардын сарамжалдуу пайдалануунун ордуна ар кандай жеке фирмалар аркылуу акча каражаттары айрым кызмат адамдарынын жеке кызыкчылыгына жумшалып келген. ТЭЦти оңдоо үчүн насыя алуу келишимин түзүүдө айрым мамлекеттик аткаминерлер жеке кызыкчылыгын ойлоп, мамлекеттин кызыкчылыгын экинчи орунга коюп, TBA компаниясына ашыкча артыкчылыктарды берип койгондугу белгилүү болду. 2018 жылдын 10 апрелинде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай, каржы юстиция министрлигинин, электр станциялары ачык акционердик коомунун айрым кызмат адамдары жана башка бир катар адамдарга карата Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча наркы 386 миллион долларлык долбоорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы TBA компаниясына негизсиз артыкчылыктарды берилгендиктери боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүмү коррупция менен кылмыш иши козголгон. TBA компаниясынын техникалык жабдууларды кыйла кымбат баада сатып алуусуна шарт түзүлгөн. Ушундай калпыстыктардын натыйжасында мамлекетке 111 миллион доллар өлчөмүндө ири зыян келтирилген. ТЭЦтеги кырсык боюнча мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун да айыбы айтылды. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Исаков кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап, өкмөттүн ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгаралуу жолу менен подрядчикти тандоо, келишимдин баасын бекитүү жана келишимге кол коюу маселелерин түздөн-түз чечип, аларды ишке ашыруун уюштургандыгы аныкталып, далилденди. Мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев, депутат Осмонбек Артыкбаев башында турган бир катар аткаминерлердин күнөөсү далилденип, учурда иштери соттук өндүрүштө. Ал эми Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Сатыбалдиевке, энергетика жана өнөр жай мурдагы министри, азыркы кезде Жогорку кеңештин депутаты Артыкбаевке жана анын мурдагы орун басары Калиевке, электр станциялары ачык акционердик коомунун мурдагы башкы директору Авазовко жана анын орун басары Назаровко, электр станциялары ачык акционердик коомунун аткаруучу директору, модернизациялоонун башкаруу тобунун жетекчиси Биримкуловго, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30 беренесинин 3 бөлүмү жана 303 беренесинин 2 бөлүмү коррупцияны аткарууда шериктештик, мурдагы каржы министри Лавровага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 4 бөлүмү менен айыптары угузулуп бөгөт коюу чаралар тандалган.
Ошол кезде кала башчысы Кубанычбек Кулматов да азыр темир тор аркасында. Тергөө иштеринде белгилүү болгондой, ТЭЦти оңдоп түзөөнүн алкагында Бишкек шаарына жана өлкөнүн түштүк аймагына 2 мектеп салынмак. Бирок мектеп курууга деп бөлүнгөн 2 миллион долларга Бишкек шаарына гана мектеп салынып, бөлүнгөн акча жетпей калып, шаардык казынадан дагы кошумча 104 миллион сом бөлүнгөн. Курулуш иштери бүт мыйзамдарды бузуу жолу менен кеткен. Тендерсиз, проектно-сметный документациясыз, бир подрядчиктен бир подрядчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү жолдору менен барып, жалпы келтирилген зыян соттук экспертизасынын негизинде 94 миллион 864 миң 180 сомду түздү. Талкуунун жүрүшүндө мурдагы президенттин аты аталып, ТЭЦти оңдоп түзөө иштерине түздөн-түз кийлигишкендиги айтылды. Эл өкүлдөрүнүн пикиринде экс-президенттин да жоопкерчилигин кароо зарыл. Аткарбай көрчү, анан президент айтып атса. Эми үчүн ушул негизги документке биз калгандарыбыз, депутаттар, силер Атамбаев менен Сапар Исаковдун кылмыштуу келишимин мыйзамдаштырып гана бергенбиз. Ишти өкөлө чечип койгон. Кызуу талкууда депутат Ирина Карамушкина ошол учурдагы төрага баштаган эл өкүлдөрүнүн да жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрдү. Себеби келишимди талкуулап кабыл алып берген парламент болгон. Анткени менен бул маселе канчалык деңгээлде туура? Эгерде Ирина Юрьевнанын логикасына таянсак, анда жылына бирден жогорку кеңештин төрагасын камап турушубуз керек. Себеби мындай, биз жакында бюджетти бекиттик 156 миллиард сом. Ошолор министрликтерге бөлүнөт, жолго бөлүнөт, мектепке бөлүнөт. Ана ипподромдо жегендей, тарых музейинен жегендей, онкологиялык больницадан жегендей жешет. Түздөн түз жегендер бар. Ана ошого төрага жооп береби? Мына логикасынын деңгээли. Экинчи, анын логикасына таянсак, 120 депутаттын барын камаш керек. Себеби биз келгенден бери 2 жылда 46 келишимге кол койдук. 1 миллиард 960 миллион доллар. Бул кеңеш. Кимиңер гарантия бере аласыңар, ошондон бир тиын желбейт деп. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы да ошол учурдагы президент басым кылып, кызматтык абалынан пайдаланган деген пикирде. Бул эл аралык келишимге жатабы деп. Мамбеталиева берип атат, жатпайт деп. Гонконгтон болбойт, берден болот деп сотту берип атам. Аны укпастан колу бутту бурап, Сапар Исаков баш болуп, аткарылып бүткөндөн кийин комитет менен барып текшерели. Улукбек мырза, мына сиздин атыңызды айтып, счетный палата текшерсин дегенде, Алмазбек Шаршеновдун атысы келип атат. Токтотпойсузбу Кожобек Жайчевич, 2 жолу менен токтотту. Чубактын кунундай чубалган Бишкек ТЭЦиндеги чуулгандуу кырсык 1 жылдан ашык тергелип, бир катар мамлекеттик кызматкерди темир тор аркасына жиберди. Азыркы учурда тергөө иштери аяктап, айрым чиновниктердин иши сотко өттү. Соттун чечими кандай болот? Алдыдагы күндөрдө белгилүү болмокчу. Сейил Карыбекова, Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.